Саламатсыңарбы балдар кыздар? Кыргыз тили жана адабияты дисциплинасынын адабият бөлүмүнөн жазгыч акындар деген теманы баштамакчыбыз. Биз бүгүн силер менен жазгыч акындардын ичинен Тоголок молдонун өмүрү жана чыгармачылык жолуна кайрылабыз. Тоголок молдонун өз аты Байымбет Абдрахманов болгон. Байымбет жергиликтүү калк Кокон бийлигинин зордук зомбулугунан жабыркап, нечен ый-муңдун, уруш-талаштын, катуу кагылыштарга жеткен саясий күрөштүн чордону болгон Тянь-Шандагы Куртка чебинде 1866 жылы июнь айында төрөлгөн. Атасы Аким уулу Абдрахман чарбачылыкка бүйрө, үй-бүлөгө карамдуу, айылдагы аш-тойлордо жамактап ырдап жүргөн киши болгон. Тоголок молдонун өз эскерүүсүнө караганда, анын ырчылыкка болгон шыгы өз атасы жана чоң атасынын бир тууганы Музоо Керимдин таасиринде ойгонот. Байымбеттин балалык кези атка минип, эл аралап жүрө албай, үйдө отуруп калган залкар комузчунун жанында өтөт. Тагыраак айтсак, Музооке чоң комузчу болгон. Музооке эртели кеч жаш баланы эрмектеп, бирде комуз күүсүн шыңгыратып, сезимтал ички дүйнөсүнө бүлүк салса, бирде Огуз хандан баштап оң сол кыргыздарынын санжырасын айтып берип, калк тарыхына кумарын арттырат. Кеп арасында Манас баатырдын жомогу да айтылып, жаңыдан бүчүр алып келе жаткан назик сезимин ойготот. Тоголок молдонун башына түшкөн тагдырдын катуу соккусу же атасынын жаш чагында каза табышы табият тартуулаган таланттын көңүл чөгүргөн кайгы капасы көөдөнүнөн сыртка бүркүп чыгарды. Ый менен кошо ыр жаралды. Музоокенин небересинин ыргашыктуулугун, акын болууга далалаттуу күчтүүлүгүн сезип, анын көркөм дүйнөсүн өнүктүрүү максатында өзүнөн башка Тыныбек Манасчы сыяктуу таланттуу адамдарга жолуктурат. Тоголок молдо чыгармачылык өмүрүндө көптөгөн кыргыз акындарына да жолугат. Ырларындагы эскерүүлөрүндөгү маалыматка караганда, Чоңду, Токтогул, Эшмамбет, Отобайдын ырлары көркөм дүйнөсүнөн түнөк алып, купулуна толот. Токтогулга 1890-1893 жылы 2 ирет жолугуп, баарлашып, анын таалим таасирин алат. Калыгул Арстанбектер менен да жүздөшпөсө дагы, алардын сөздөрүнө, ырларына таасирленгендиги Зар заман, Эркиндик сыяктуу чыгармаларынан ачык байкалып турат. Деги эле Тоголок молдо эл кайгысын, турмуш жагдайын терең түшүнгөн сезимтал акын. Колониялык доордогу калктын ал жайы жогорку поэмаларында ачык мүнөздөмөгө ээ болгон. Чындыгында да акын белгиленгендей, Орус патшачылыгынын бийлигинин кыргыз жергесине орношу менен калайык калк катуу каржалат. Алар жайлуу конуштан ажырап, тоо ташка сүрүлөт. Алык-салык көбөйүп, замана заңы, адеп ахлак бузулуп, пейил тарыйт. Кыскасы, көп жылдар сөз кылуудан чоочулап келген материалдар боюнча объектиге бул Тоголок молдо жөнүндөгү маалыматтар салынып отурат. Анын биз жогорудагы атын атап кеткен поэмалары, мисалы, Калмергендин аялынын кошогу деген ырлары бар, Дыйкандын аялыгынын кошогу, Устанын аялынын кошогу, Кенжекенин зары, Чалга берген кыздын арманы деген сыяктуу ыр поэмалары колониялык мезгилдин реалдуу картинасын көз алдыга тарттырат. Улугу залим болуп, эл зарлап куруйт. Жер суудан ажырап, тоо башында болуп, эл жер суудан ажырап, ата конуштан сүрүлүп, малай болуп жалданып, орустун чөйүн оруп, болуштун чөп оозун берип, кадимки жерден ажырап, жер кадырын билет. Бийлик башчылары да адилеттүүлүктөн таят. Сөз кадыры кетет. Алдым жуттум замана өкүрүм сүрүп, ач көздүктүн арааны жүрөт. Эшиктен эшик кыдырып, эшендин пейили,
Пара алып чеченин пейили сөзү бузулат. Акыйкат сөздү тыңдабай казы калыстыктан таят. Акын адеп ахлак, нарк нускалардын бузулушуна, алык салыктын көбөйүшүнө кейикелип, заманды төмөндөгүчө мүнөздөйт. 7 койдон түтүнгө алман чыкты замана. Мал талашып, баш жарып, жаңжал чыкты замана. Араз болуп агайын, кас көбөйгөн замана. Тоолок молдо замандын бузулушун, өкмөттүн залимдигинен көрөт. Айрым маалыматтарга караганда төкмөчүлүк өнөрдөн да четте эмес. Жамактатып ырдап кое тургандагы өзүнүн таланты болгон деп айтылат. Манас эпосун Тыныбек Манасчыдан 18 жашында айлык жазмачылыкка баш оту менен кирелик мезгилинде үйрөнүп, устатына импровизатордук ыкма менен кайрадан айтып берет. Бошкой аттуу акын менен бир чоң жыйында айтышкандыгы дагы белгилүү факт. Тоолок молдонун чыгармачылыгынын бир өзгөчөлүгү ал куйма кулак дегендей калк казынасын каймагын бузбай, өркүндөтсө өркүндөтүп, бирок төмөндөтпөй сактап калгандыгы. Көптөгөн эл ырларын, поэма, аңыз сөздөрүн, акындардын чыгармаларын жыйнап, Академиянын фондусуна тапшырышы. Манас, Семетей, Сейтек үчилтиги боюнча 100 000 жолго жакын материал жазып берген. Жаңыл Мырза эпосунун өзүнчө вариантын түзгөн. Тарыхый жана фольклордук негизи бар Шырдакбек, Эрешим деген эпостордун үстүндө иштеп, эпикалык чыгарманын деңгээлине көтөргөн. Калк тарыхы, ата-бабанын санжырасы жөнүндө айткандары, жыйнаган материалдары өзүнчө сөз кылууга арзыйт. Сөз чынына келгенде, Октябрь революциясынын жеңиши, Совет бийлигинин орношу Тоолок молдонун чыгармачылыгын рамкага салган жок. Анын чыгармачылыгында агартуучулук, демократиялык идеянын тармак жайышынан болуу керек акындын ой пикири, көз карашы учурдун саясаты менен шайкеш келип, демократ акын катарында ардакталды. Кедейлерге насыят, өзгөрүш, эркиндик сыяктуу поэмаларын жаратып, өз заманынын саясатын үгүт түрүндө калк сезимине сиңирүүгө аракеттенди. Акындын бул эмгеги да өкмөт тарабынан жогору бааланып, 1939 Москвада өткөрүлгөн кыргыз адабияты жана маданиятынын декадасында ардак белгиси ордени менен сыйланды. Анын чыгармаларын, элдик мурастарды алып калууга шарт түзүлдү. Ырлар жыйнагы 1944-54-55 жылдарда чыгармаларынын 2 томдугу, 1970 дагы 2 томдугу айрым толуктоолор менен басылып чыкты. Ырлары орус тилине которулду. Кийинки мезгилде санжырасын жарыялоо иши да колго алына баштады. Чыгармачылыгын иликтөө, изилдөө проблемасы дагы кандайдыр бир деңгээлде жолго коюлган деп эсептөөгө негиз бар. Атамекендик согуш мезгилинде, калк башына түшкөн катаал мезгилде да 80 жаштын кырына барып калгандыгына карабастан, карт акындын калеми моккогон жок. Өмүрүнүн аягына чейин өз элинин патриоту, окурмандын сүймөнчүктүү акыны болуп кала берди. Тоолок молдо жөнүндө дагы кошумча материалдарды интернет булактарынан алсаңар болот. Андан сырткары, биз программада көрсөтүлгөндөй Тоолок молдонун айрым тамсилдерин, ошондой эле элдик поэмаларын дагы үйдөн окуп келүүгө тапшырма берем. Мисалы, Телибай Тентек, Кемчонтой поэмаларын үйдөн окуйсуңар. Ошондой эле тамсилдеринен Эшек менен Булбулду окуп чыгып, түшүнүүңөрдү айтып бересиңер. Анда саламатта болгула.